Мекен таануу сабагы мугалим Сыдыкова Мээрим. Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга аппак кардай таза маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жандуу жаратылыш кышында. Сабактын максаты кыштагы жандуу жаратылыш жөнүндө маалымат алышат. Ой жүгүртүүсү, чыгармачыл ойлоосу калыптанат. Айлана чөйрөгө байкоо жүргүзүүгө, жаратылышка аяр мамиле жасоого тарбияланышат. Өткөн сабактарды эске салабыз. Жаратылыш деген эмне? Алар канчага бөлүнөт? Жандуу жана жансыз жаратылышка кайсылар кирет? Кана балдар жооп беребиз. Адам, канаттуулар, коён, жаныбар, өсүмдүк, алма, бак. Биз адамдар алма өрүктү жейбиз. Канаттуулар болсо курт кумурскаларды жейт. Коён көп сабиз жейт. Жаныбарлар болсо чөп жейт. Өсүмдүк болсо биздеген гүлгө суу куйганда ал өсүп чыгат. Ал күндүн нурун алат. Алма болсо бизге витамин болот. Бакта болсо алма өрүк өсөт. Жандуу жаратылышка гүлдөр, бактар, аттар, коёндор, короздор, адамдар кирет. Жансыз жаратылышка тоолор, планеталар, жылдыздар, суулар, таштар кирет. Жаратылышка гүлдөр, бактарактар, бакталар, мал жандыктар, адамдар кирет. Гүлдөр абаны тазалап, жыптуу, кооз көрүнөт. Бакта кебез берет, бактарактар өсүшөт, гүлдөшөт, мөмө беришет. Мал жандыктар эт берет, сүт берет, жүн берет. Адамдар чоңойот, көбөйөт. Жансыз жаратылышка күн, тоо, суу, таш, жылдыз, ай. Күн жылуулук берет, ай, жылдыз жарык берет. Суу жер жүзүнө адамдарга, жаныбарларга керек. Суусуз биздин жашообуз жок болот. Ошон үчүн суу керек. Тоолор көп берет. Жандуу жаратылышка адамдар кирет, өсүмдүктөр кирет, жаныбарлар кирет. Жаныбарлар тамактанышат, көбөйүшөт, азыктанышат, тамактанышат. Кышында жаратылыштын ар кандай кубулуштары болот экен. Мисалы, кар жайт, шамал болот, бурганак согот, муз тоңот. Ооба, силер туура айттыңар. Жаратылыш жандуу жаратылыш жана жансыз жаратылыш деп экиге бөлүнөт экен. Жалбырактуу дарактарда бүчүрлөрдү же мөмөлөрдү көрүүгө болот экен кышында. Кышында да өсүмдүктөрдүн жашоосу улана берет экен. Мисалы, четиндинин кыпкызыл мөмөлөрүн кардын астынан табууга болот экен. Ал эми чычырканактын ашын кышында дарычылыкка күйүп алышат экен. Ал эми помидор бадыраңды кышкысын теплицаларда өстүрүшөт экен дагы адамдар жашоосуна колдонушат экен. Балдар, кышында дагы бизде ар кандай майрамдар бар, Мына жаңы жылыбыз жакындап келатат, бала атыны кооздойбуз. Силердин бала аты жөнүндө ырларыңар барбы?
Токой тонун этеги жүрүп алдар жетели, тобурчагың толтура, терсек себет жетеби, жайы кышы карачы, жашыл тонун арасын жаңы баскан баладай, жакшынакай балаты, эй балаты, алып үйгө барсамбы, козмо чогуң тагынтып, сени багып алсамбы. Токой тонун этеги жүрүп алдар жетели, тобурчагы толтура, терсек себет жетеби, жайы кышы карачы, жашыл токой арасын жаңы баскан баладай, жакшынакай балаты, эй балаты, алып үйгө барсамбы, коз мончокко тагынтып, сени багып алсамбы. Балдар, анда эмесе үйгө тапшырма кышында жандуу жаратылыштын мисалдарын жазасыңар жана жансыз жаратылыштын мисалдарын жазасыңар. Саламатта калгыла.